Азыркы учурда бардык эле мүрзөгө эстелик коюлуп атат. Ошонун ахиреттеги зыяны кандай болот? Анан байкеме эстелик коюлган алып салса болобу? Таксырлар, пайгамбарыбыз айткан эң жакшы кабыр жер менен жексен болуп кеткен кабыр. Эң жакшы кабыр. Эстелик койгон болбойт. Просто сиз ошого жаман күнөө кыйнап атасыз да ошо кабырдын ичинде. Эгерде сиз ошого бир күн салып койгондо аны көрөт элеңиз да. Не кыласыз? Өзүңүздү кыйнап, өзүңүзгө мейли. Тиги өткөн адамда эмне күнөө эми? Туугандар, пайгамбарыбыз айтат, кайсы үйдө сүрөт ит болсо, периште кирбейт дейт, жакындабайт дейт. Рахмат периштеси келбесе, эгерде бул сүрөт эмес эле сөлөкөт таш менен чегип койсо, периште жакындабайт аерге. Алланын рахматы түшпөйт аерге. Ошо биздин жакшылык кылганыбыз ушул болду эми. Анан көрөк ошончо акчага суу чыгарып койбойсузбу? Билбейсизби? Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Алымдардан сураңыз, билбесеңиз сураңыз да. Оюңузду чыгарып бересиз, орусту туурай бересизби сиз? Христиандарды туурайсызбы? Бутпарасты туурайсыз, бутпарас белеңиз. Христиан белеңиз сиз. Мусулмансыз го сиз. Мусулман алымдардан бир сурап, пайгамбарыбыз эмне кылган карап койбойсузбу? Пайгамбарыбыз эмне деп айтканын угуп койбойсузбу? Капа болбоңуздар, после мына сиздер мына башка камераларда айтып атам да мен. Сиздерге эле эмес да булчу. Ошон үчүн иншалла мына караңыздар туугандар, биз пайдалуу ишти кылайлы, канча акча кетип атат. Таза суу Кыргызстан боюнча проблема. Бир ошо жолго алхамдулилля шагыл төгүп койсоңуз, канча пайда? Ошол кеткен акчага тууган бак тийиңиз мынакей. Бак тийиңиздеги Алла үчүн ошону эме кылыңыз, вакыф кылып коюңуз. Ким келсе жей берсин деңиз ошону. Ушул жердеги биздин айылда эң кембагал ошого деп коюңуз, арнап коюңуз сразу эле. Ошо акчаңыз ушунчалык эле көппү? Ташка кетирген, сөлөкөткө кетирген. Мен сизге жолун айтып берейин, сооптун жолун айтып берейин. Ошону бир жылга жосо уй алып, мына жетимдикке берип коюңуз ошо. Саап ичсин. Сообу тиет. Мен айтканым угуп коюңуз. Сообу тиет. Баласы ичет, өзү ичет, айран кылат. Кичине алхамдулилля бир жылдан кийин торпоктуу болот, чоңоюп, өлгөнгө чейин сооп тиет сизге. Кийими жокко кийим алып бериңиз. Ооруларга дары-дармек алып бериңиз. Курсак ачканда толтура мындай. Анча-мынча мешитке, медресеге жардам бериңиз мейли. Биз ушундай түшүнүктүү болуп калдык да, ошол жерге чоң сөлөкөт орнотуп, эптүү чоң акча болчу. Ана ушу сооп болот экен деп. Бананы сооп болобу? Ошон үчүн иншалла таксырлар келиңиздер. Мынандай жакшынакай иштер бар, ошолорго иштетиңиз. Пайгамбар канал казып чыгарган. Аллаху акбар. Куран, мечиттерге Куран китептерди алып келип берген ошо акчага. Мечит салган. Аллаху акбар. Бак тиккен. Аллаху акбар. Кудук казган. Аллаху акбар. Шунасарбы? Мынакей. Ушулардын баардыгын өтө сооптуу мына иштерге иштетиш керек. Аны эми алып салса болобу? Алып туруп сатып бериңиз сразу. Акчасын алыңыз дагы, ошо айылда аксакалдарга айтыңыз. Ой аксакалдар, айылда эмне жумуш бар айтыңызlar. Кайер проблема болуп атат? Кайер кемчилдик болуп атат? Мен бүтөп коеюн ошол жерде. Эмне керек болуп атат? Көрүстөнүңүздөр жакшы корулганбы? Так, жакшы. Башка бизде ким? Айыл өкмөтүнө барсаңыз инвалидтердин списогун берет, жетимдердин списогун берет. Ошол үйгө барып жардам бериң.